Сампадагы кыргын тууралуу үрөйшүрган суук кабар камкорлордун чеңгелинен суурулуп чыгып, качып кетүүгө үлгүрүшкөн адамдар аркылуу желдей тез тарады. Жалал-Абад шаарынын четине Гугарт тараптан келген 20 миңдей кыргыздар чогулуп, Камчыбек Сампадагы куралчан адамдардын камкорлуктары тууралуу ошолордон укту. Камчыбек ташыйып, буйдалбастан элге кайрылды. Сампага мен өзүм барам. Болгон окуяны ошол жерден билип, анан сиздерге так маалымат алып келем деди. Чогулгандардын ичинен бирөө: "Эй, Сампадагы куралчан адамдар сенин ким экениңди билишпейт. Алыстан эле атып салышат. Барбагын, бизде так маалымат бар" дешти. Камчыбек элге: "Эмне болсом да мен барамын. Силер ушул жерден жылбай мени күткүлө" деди. Жанына айдоочусун дагы бир адамды алып, Сампаны көздөй жөнөдү. Сампага кетип атканда жол таптаза, тып-тынч, бир дагы машина жок. Мен ушул маалдарда эсимде бар, азыр эстей турган болсом, ошол маалда керек болсо жаныбарлар дагы көчөгө чыкпай калган экен да. Чымчык дагы учпай калганбы, канаттуулар дагы жок болуп калганбы деп ойлойм да. Айлана тым-тырс, эч ким жок. Эч бир адам жок, кыбыр эткен жан жок. Бардыгы тып-тынч. Анан ошондо ошо машинеде Сампага келатып ойлоп келаттым да, эмнеге мындай болуп атат депчи. Чындыгында Сампага келгенимде мен ошол жерде көрдүм күйүп турган машинелерди, ошол баягы нефтини жолго чачып, машинанын покрышкаларын өрттөнүп аткан покрышкаларды көрүп, анан ошол трассага эле машинаны токтотуп, бурулуп эле караганымда көлөкөдө, ушул талдын көлөкөсүндө бир көп мындай адамдар турганын көрдүм да. Анан ошол адамдарга карай жөнөдүм. Ал адамдарга барсам, ал жерде бир 100дөй адам турган экен. Баардыгы куралданган, куралдарын ачык эле көтөрүп турушат. Автоматтары бар колдорунда, мынтыктары бар. Ачык эле көтөрүп, ачык эле желкелерине салып алып карап турушат да, мен эмне кылар экен деп. А мен эч кандай куралы жок, ошол жалгыз эле ошол жерге бардым аларга. Барганда мени жакшы эле тосуп алышты. Алар менен анан сүйлөшө баштадым. Аларга айттым: "Мен эмнеге мындай кылып атасыңар? Эмнеге күнөөсү жок, бейкүнөө көчөдөн өткөн жүргүнчүлөрдү токтотуп, ошол жерден ушул адамдарды мыкаачылык менен ошолорго мамиле кылып атасыңар? Эмне үчүн? Канундун кандай себеби бар?" деп сураганымда алар айтышты: "Биз деди өзүбүздү коргоп атабыз" деди. "Өзүбүздү коргоп атабыз. Биз коркуп атабыз. Сузакка бирөөлөр кирип, биз дагы ушул мына Жалал-Абадтагыдай же Оштогудай болуп, бизде чаң тополоң болбосун. Бизде дагы ушу кирип кыргын болбосун деп коркуп атабыз" деди. Мен айттым аларга: "Силер бул маселени токтоткула. Сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Ар бириң жооп бересиң. Ошол адам, өлгөн адамдардын тууган уругу бар, бала чакасы бар. Жок дегенде мамлекет деген бар. Ошол адамдарга көрсөткөн мамилеңер үчүн жооп бересиңер" деп айтсам, алар айтты: "Бизге бир гана нерсе керек" деди. "Бизге" деди, "сузакка эч ким кирбеш керек" деди. "Бизге ким кепилдик берет?" Ошондо мен айттым: "Мен кепилдик берем" дедим. Биз ошентип алар менен кол алышып, ал жерден чыктым. Чыгып, кайра машинага карай жөнөдүм. Ошону менен Сампа токтоду. Сампа ошону менен токтоду. Ал адамдар ошондон кийин эч кимге кол салган жок. Мен чын айтканда биринчи барганымда буларга барып, булар менен сүйлөшкөн маалда корккон эмесмин. Негедир корккон эмесмин да. Ал эми кайра кайтып машинага келе жатканда мен ойлодум, кайсылыр бир убакта кайсы бир мынтыктан көтөрүп турган автоматтан качан ок чыгаар экен, качан ушул огу келип ушул меңа артыман тиер экен деп ар бир кадамымды эсептеп жылып аттым да. Бирок ошол маалда мен келе жатканда да ойлонуп аттым да, эгерде капыстан ок чыгып мени артымдан ата турган болсо, мунун бардыгын мен өзүм үчүн же жеке үй бүлөм үчүн эмес, ушу элим үчүн, кыргыз элим үчүн жасап атам деген ойлор келип атты да магачы. Ошол күч кубат берип атты. Ошо менен келип машинага олтуруп кеттип,